Капысынан болгон мындай кол салууга Иран эли даяр эмес болчу. Бул аял Ирандын борборуна болгон Израилдин чабуулунан качууга аракет кылып жатат. Социалдык тармактар ирандыктарга алар күбө болуп жаткан окуялар менен бөлүшүүгө мүмкүндүк берет. Бирок бийлик элден бул чабуулдарды же алардын кесепеттерин видеого тартпоону суранууда. Көпчүлүгү тескерисинче, жолдо баратканда сокку урулган учурлардан тарта. Аба чабуулунан коргогондорду кубаттап да тасмага тартып жатышат. Машалла! Иранын абадан коргонуу системасы Израилдин темир калканына тең келбесе да, эскертүүсүз келип жаткан дрондорду атып түшүрүүдө. Эки күндөн бери уктай элекмин. Аябай тынчсызданып жатам. Мунун баары мага Ирак менен болгон согушту эске салууда. Ал кезде сиреналар болуп, алдын ала эскертүүлөр болчу эле. Азыр эч кандай эскертүү жок. Бүгүн мен Ирандын намыскөй элине кайрылгым келет. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху ирандыктарды диний режимге каршы көтөрүлүүгө чакырды. Муну күтүп жаткан оппозиция өкүлдөрү да аз эмес. Анын ичинде Израилдин администрациясы менен тыгыз байланышта болгон 1979 жылдагы революциядан кийин сүргүнгө айдалган мураскор Ханзада Реза Пехлеви да бар. Маселенин түпкү себеби режим жана анын табияты. Иран элине да негизи эле эркин дүйнөгө дагы пайдасын тийгизе турган жалгыз чечим бул режимдин жок болушу. Режимди өзгөртүш керек деп мен башынан бери эле талашып тартышып келе жатам. Азыр бизде мүмкүнчүлүк бар. Бирок режимди сындаган көптөгөн ирандыктар Израилди өнөктөш катары көрбөйт. Мен Иран өкмөтүнүн жактоочусу эмесмин. Такыранда эмес. Бирок андай кырдаалда мен эл арасындагы биримдикти сезип жатам. Биз Израилге каршы чыгуудан артка кайтпайбыз. Доспу же душман болобу, Израиль ирандыктарды согуштун катаал учуруна кептеди. Бирок диний режимдин келечеги эч качан мынчалык бүдөмүк болгон эмес. Баары жайына келгиче эми Иран элин алдыда дагы көптөгөн кыйынчылыктар күтүп турат.